Адилет, iPhone'дон 11-си чыкпадыбы? Ошону мен качан алам деп күтүп жүрөм да, дагы деле эскиси менен жүрөм мен. iPhone'дум не кыласың, Гүлүпа? Биздин телегөрүүчүлөр Бум Шоу программасынын жаңы чыгарылыштарын күтүп атса. Кел андан көрө ошолорду кызыктуу рубрикаларды даярдап, жакшы конокторду чакырып, күлкүлүү оюндарды ойнотуп, маанайды көтөрөлүк. Кандай дейсиң? Кеттик. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер менен Бум Шоу программасы адаттагыдай Гүлүпа жана Адилет. Биз менен бирге болуңуздар. Биз баштадык. Убакыттык нюанстар бар да. Ошондон улам мындай өзүң жалгыз бой болсоң, жүрө берсең болот. Ал эми үй бүлө, жолдошуң. Сиздин оюңуз боюнча Америкадан ошол чыгармачылыкты баштасаңыз кандай башталмак? Кандайдыр бир шыр эле кетип калды да жолум. Өзүм деле ойлоп койгом, бирок бир эбептен себеп болуп, мындай чакыруулар түшүп. Америкада жолдошуңуз бербеген белек Инстаграмга сториске тартат. Австралияга кетип атам. Ал жакта шашлык көп экен. Ассорти шашлык бар экен. Жок. Эмнеге калпак кийишпейт? Мен калпак кийгендерди эле үйдөн чакырам да. Маалыматты кетиресиз, мен сизди кызмат кыла албайм деп. Деп эле мен тамаша алып койдум, кой туруңуз. Эне аталар барып алып мугалимине сен эмне менин баламды монтип окутуп деп мындай атырылышат экен да. Мен ошого аябай таң калдым. Бул мындай Гүлүп айтсаң, сага өзүңдүн үнүң жагабы? Эми уккандар жакшы эле дешет, бирок мага өзүмө жакпайт. Дал ушундай ой менен адамзаттын 80% кармагат экен. Адамзаттын 80%-на өзүнүн үнүн укканда жакпайт экен. Кызык. Бирок кийинки келе турчу коногубуз мыкты ырчы айым, дал ошол үнү менен белгилүү болгон айым. Ким десең? Бул Каныкей бүгүн бизде конокто. Азыркы учурда мына ушул татаал жашоосуна жарк этип кирип келген эки баласынын мээримдүү апасы Каныкей жаш таланттарга да өбөк жөлөк болуп сабак берип аткан кербезе. Балдарына кандай апа, жолдошуна эмне тамактарды жасап берип атат? Бүгүнкү берүүдөн көрүңүз. Баарыбызга эле белгилүү болгондой, мурун Каныкей айым белгилүү ырчы кыргыз эстрадасында күндө ырларды чыгарып, клиптерди чыгарып жүрчү. Бирок азыр сиз жөнүндө маалымат аз. Эмне үчүн? Эмне кылып атасыз? Эми турмушка чыккандан кийин көптөн бери ошо үй бүлө, бала бакыра менен чындыгында бошобой калдым. Эң бир чоң себеби ошол эле болуп калды. Балдар менен, үй бүлө менен, өзүм менен алектим. Бул өзүңүздүн тандооңуз же жолдошуңуз? Турдабай эле кой, үйдө отур, балдарды кара деди. Жок, негизи тандоодон мурун турмуштук жагдай өзү эле мындай бир сары эсепке салып коет экен да. Мен эгер ырдаганды кааласам деле, балдарым кичинекей. Аларды таштап кете албайм. Ырчылыкта эми мен байкоом боюнча бул көп жылдар бою ырдаганда бул жан отуң менен ошол ырчылыкта күнү түнү жүрүшүң керек. Түнкү 5 болобу, түнкү 2де самолет болобу, ушундай бир көп мындай убакыттык нюанстар бар да. Ошондон улам мындай өзүң жалгыз бой болсоң, жүрө берсең болот. Ал эми үй бүлө, жолдошуң, кичинекей эмчектеги балаң, же болбосо кичинекей балдар болсо, албетте мындай чыга албай калат экенсиң да. Ошон үчүн менин дээрлик өзүм эле убакытым чаман болбой калды деп айтсам болот. Сиздин балдарыңыз шоу чөйрөсүнө аралашам десе, кандай карайсыз? Колдойсузбу же балам жөн эле коесуң го деп айтасызбы? Жо, мен айтмакмын да, эгер аябай ал адамдын өзүнөн, эгерде аябай тартылып, жан дүйнөсү менен, жан оту менен ошого күйсө, макул дейт элем да. Анан бирок жөн эле бир мындай эми для галочки же болбосо эми кандай десем бир жөн эле прихоть мындай бир эркелөөнүн максатында болсо, мен айтмакмын, жок, сен колуңан келбейт, жөн эле кой демекмин. Эми бул адамдын өзүнөн го дейм. Көзү күйүп, жан оту жанган адамды мындай байкайсың да, билесиң. Токтото албайсың да, Токтото албайсың, ал өзүнөн да. Талант ташты жарат дегендей деп ойлойм да. Эгер мүмкүнчүлүгү болсо, анан эгер жөн эле болсо, жөн эле коюш керек. Эң жакшы. Жолдошуңуз чыгармачылыктан алыс? Такыр алыс адам. Америкада жолдошуңуз бербеген белек? Калап коюңдар. Жолдошуңуз тууралуу. Коркуп кеттиңизби? Жолдошуңуз жөнүндө тема ачылганда дайым ушундайсызбы? Жок, просто.
Няняшда аябай жүрөм дешкен. Эң жакшы. Жолдошуңуз тууралуу чыгармачылыктан алыс. Эми сүйлөрдөн да коркуган. Коркпоңуз, уланта бериңиз. Ал кетип кетип салдык, келбейт болду. Экинчи. Негизи жолдошум чыгармачылыктан бир кыйла эле алыс адам, ал мындай, кандай десем, ал ырдабайт, шоу дүйнөсүндөгү мындай чөйрөдөгү адамдардан эмес да, дээрлик эле кызыкпайт. Мисалы кээ бирөө болот го мындай шаан шөкөт аны муну жок, андай жок. Ошого да жок. Америкада жүрдүңүздөр? Америкада жашап калдыңыздар? Ооба, Америкада жашап калдык. Ал жакта эмне кылдыңыздар? Мен эчтеке кылган жокмун. Мен Америкада эч ким жана эч нерсе болгон жокмун. Анткени мен билимим жок болсо, тил билбесем, ишим жок болсо жөн эле жүрдүм. Күйөөм иштечү, күйөөм ал кезде таксиде иштечү. Эми баардыгы эле баягы байыр алган кыргыздардай болуп эле такси айдап, эми ар кандай жумуштар бар да. Көбүнесе такси ошо биз жашаган шаарда, Чикагода аябай популярдуу. Кымбат шаар. Кымбаттыгын билбейм, бирок ошол мен жашап жаткан убакта 5 миллион калкы бар эле. Канча жашадыңыздар? 1 жылдай жашадым. 1 жыл жашадыңыздар. Ошол 1 жыл ичинде тил үйрөнөйүн деп. Үйрөнөйүн дедим, бирок Америкада мындай бир аябай өзүнүн системасы, закону аябай кыйын да. Мисалы тил үйрөнүү үчүн же жумушка кирүү үчүн бул мамлекетке атайы мындай кат жөнөтөсүң. Ал катты сөзсүз түрдө 3 ай же болбосо андан дагы узак 6 ай күтүшүң мүмкүн да. Ошондой мындай натыйжалуу бир мындай жоболор бар да. Анан мен тилге тапшырган элем, 3 ай күтүп мындай жаттым, анан кийин эле бир себептерден кайра келгенге туура келди. Мен ал катты барганда эле жазбаптырмын, кетээрге чукул жазыптырмын, анан 3 ай күткөндөн кийин эми окуу үйүндө баштаганда анан кайра кетишке туура келип кетип калдым. Биздикинде эмес экен да, бара калып акчасын төлөп. Жок, биздикинде андай байке ака андай жок. Андай нерсе жок. Бизде курстар бар го, андай эч кандай каттын кереги жок. Жөн эле барасың, жазыласың. Жок, андай нерсе жок такыр. Аны жөнөкөй курска барсаңыз дагы сөзсүз кат жазышыңыз керек. Эң жакшы. Ошондой да. 5 жылдан бери жүрүптүрсүз Чикагода. 1 жыл. 1 жыл жашадым мен. Мен жолдошум кыйла көп жашады андан. Эң жакшы. 1 жыл. 1 жыл аралыгында менталитет дегенди көрдүңүз да? Чикагонун жашоочуларын. Мен менталитет эмес, кетер аягында мен жана англис тилин биз мындай үйрөнгөндө үйрөнөбүз го, мындай англис тили көбүнчө жанагы лондонский деп коебу, акцент ошого басым жасайсың. Мен кетерге жакын англис тилинин диалектин байкап баштадым да. Бул жа индустар сүйлөгөн, корейцтер сүйлөгөнү кадимкидей, мексиканецтер сүйлөгөн кадимкидей башкача болуп мындай бөлүнүп калат экен. Мен ошону эле байкай алдым да. Сүйлөгөн жокмун да, сүйлөбөсөм дагы, бирок баягы кулак салып мындай кадимкидей акценттерди байкап калат экенсиң. Ошону байкадым. Мен өзгөчөлүктөрүн айтайын дегенде, кыргыз элинин өзгөчөлүктөрү кандай экен, тияктыкы кандай экен депчи. Мисалы, өз убагында сиз өзгөчө стиль менен чыккансыз, пикирлер жазылган, эмне болуп атат депчи, эсиңизде. Сиздин оюңуз боюнча Америкадан ошол чыгармачылыкты баштасаңыз кандай башталмак? Эми аны үчүн аябай чоң эмгек керек. Аны үчүн Лос-Анджелеске барып, продюсерлер менен таанышып, аны үчүн эң бирден бир англис тилин суудай билишиң керек. Американын биринчи закондорунун бири го. Антпесе тил билбесең, мен билбейм, балким экстраординар деген өзүнчө бир немеси бар да, мындай багыты. Бул аябай эле бир дүйнөдө бирден бир сеникиндей талант, кездешпеген талант болсо, алар бул нерсеге аябай карашат. Анан мендей ырчылар, же болбосо актер, актрисалар аябай көп экенин байкадым да. Мисалы, мен ал миллиондон бирөө эмес, наоборот, миллиондун бири ошол жерде арасында жүргөндөрдүн мен болмокмун да. Ошон үчүн жок, билбейм, эгерде укмуш эле бир продюсер мени мындай чыныгы сууруп чыгып ошол жерден карабаганда, бирок өзүм далалат кылып, же болбосо атайын талпынып барып андай кылбадым. Биякта Кыргызстанда өзүңүз эле чыккансыз, продюсер? Жок, Кыргызстанда продюсер менен чыккам. Мен оюмча бүт эле жерде
кандай десем, даже деги эле ырда болобу, спортто болобу мастер сөзсүз керек деп ойлойм. Спортчу мисалы мастери жок, ал спортчу эмес. Анысы кандай, сенин эгерде маэстроң же болбосо сени таптаган, кушту деле атайын таптайт да, мисалы, бир адам. Ошондой сени таптаган бир мындай кандай десем, ошо продюсер, бизче мындай шоу бизнесте айтканда, же болбосо мугалимиң болбосо, менин оюмча бул кыйын деп ойлойм. Чыгармачылыкка кайрадан кайтып келүү оюңузда барбы? Балким бар, бирок азыр эмес го дейм. Бир убакыт өтсүн деп. Негизи өзүм бир ой толгоп, изденип карап жүрөм. Азыр анткени мындай көз чаптырып эгерде карасам, шоу бизнес мисалы ошол мурунку 12-жыл, вот сиздер айткан менин популярдуулук 12-жылым менен азыркы жылды карасам такыр айырмачылыктар көп. Азыр аябай мындай менин оюмча системалашып деген нерсе бул бай интернет багыты, Инстаграм. Мисалы да мурун кандайдыр бир радио, телевидение, кыргыз патент сыяктуу нерселер бир өтө олуттуу болсо, азыр менин оюмча кандайдыр бир глобализация бар да, дүйнөдө сени мисалы Кыргызстанда туруп башка өлкөдө эле таанып коюшу мүмкүн. Ал бул баягы интернеттен көз каранды сыяктуу болуп баратат да. Анан мен бул ошол нерсени карап мындай изилдегенсип жүрөмбү, айтор мындай ойлонуп, ой толгоп жүрөм. Жакшы, азыркы учурда мугалим болуп иштеп жүрөсүз, билесиз. Кандай өзгөчөлүктөрү бар? Мугалим болуп иштегендин эмне кыйынчылыгы бар? Эми мен бул нерсеге кандай келип калганымды айтайын да. Мисалы мен көпкө ойлондум. Мындай бизде айтат го, мындай популярдуу болгондон кийин ар бир адамдын өзүнүн бир бизнеси, бир мындай ушундай жаатта кеткендер бар да. Анан көпкө ойлонуп өзүм деле мындай бизнеске мындай кырдуу деле адам эмесмин да. Өзүм бизнестен деле билимим бар, бирок баягы кызыкпайсыз. Кызыкпагандан мурда адам өзү билген нерсени кылса дейм да. Анан өзүмдүн эсебимди, плюс минустарымды карап көрдүм. Карап көрсөм, музыкалык жактан эки билим алып турмун да. Анан ойлодум, өзүм деле тажрыйбам бир топ. Көп эле эми бир топ дегеним Кыргызстанды түрөө кыдырып концерт койгондон, деги эле мындай көп эле сахнада чыккандан тажрыйба алдым десем болот. Анан ойлодум да, бир кандай нерсе жаратсам деп. Анан колумда болгону ошо эки билимим болду. Анан ошонун аркасында эмнеге болбосун, сабак берип көрөйүн. Мен бул нерсени ырдаганды билем, балким болоттур деп кандайдыр бир шыр эле кетип калды да жолум. Өзүм деле ойлоп койгом, бирок бир эбептен себеп болуп, мындай чакыруулар түшүп, ошондон улам сабак ачып калдым. Башталып кетти. Мектеп. Эң жакшы. Каныкей айым, бир кичинекей сап ыргыкпайлыбы сизден? Анан клипке өтөлүк. Баягы үнүндү эстеп кетпейлиби, кандай дейсиздер? Мен мурунку ырларыман, Эки сап. Ошол үн менен. Менин үнүм макул азыр. Мисалы. Жаралар көп, жаргычтан көп, жерине сыздаган. Жаралар көп, жаргычтан көп, айыпсыз армандар төп. Кол чабуулар, браво. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түшүнүңөр болуш керек. Бүгүн бизде конокто Каныкей. Сиздер үчүн жана биздин урматтуу телекөрүүчүлөр үчүн жакшынакай музыкалдуу клип. Эскерте кетели, бүгүн бизде конокто Каныкей. Каныкей айым, айтсаңыз, азыркы учурда сиз көчөгө чыгып, балдарыңыз менен сейил бакка чыкканда, баягы таанып калышабы сизди? Болот, келип сүрөткө түшүшөбү? Сөзсүз болот андай нерселер, бирок көп учурда мындай көп киши бар жерге барбаганга аракет кылам. Эмне үчүн? Билбейм, өзүм эле негизи көп учурда билбейм, антип мындай атайын бир сейил бактарга барбайт экенмин ойлоп көрсөм. Сизди таанып калганда көбүнчө учурда кантип келишет сизге? Эч кандай, кетип баратсаң, кандайсыз Каныкей эже десе, жагымдуу болот, рахмат, жакшы деп коем. Сүрөткө түшөт. Ар кандай түшкөндөр болот. Эң жакшы. Жакшы. Автограф алышабы? Же азыр эч ким албай калды? Менин оюмча азыр автограф алышпайт го дейм. Өткөн заманда калып калган. Өткөн дебейм го, балким бир кыйла мурун убакыттар мурун ушундай болчу. Эң жакшы. Биз сиз үчүн рубрика даярдап койгонбуз. Сүрөтүңүздү алып чыгып, көчөгө чыгып, биздин шаар тургундарына көрсөтүп, сизди тааныйбы, тааныбайбы текшергенбиз. Каныкей.
Бұл Қанекей. Танимын. Қанекей. Такырчы Қанекей. Қанекей. Қанекей фамилиясын білбеймін. Естей албайтам, бірақ көргім. Қанекей. Қанекей. Правильно? Қанекей же. Қанекей. Эме? Кімді? Үрче. Қанекей баба. Чыгармачылыкты баштап атканда билдиңиз беле ушундай атыңыз дүң чыгат экен? Жок, билген эмесмин. Мен атайлап, мисалы атым дүң чыксын, же болбосо ушундай болоюн деген эмесмин. Менин максатым ал кезде ошо жүрөктөн чыккан ырларым жүрөккө жетсе экен деп гана самагам. Эң жакшы. Жакында ырлар болот деген ойдобуз. Эми бирин экин жаздырып коюп атам, андай деле олутту билесиңер, андай деле мындай чыгармачылыкка киришкен жокмун. Киришет деген ойдобуз. Биздин угармандарга айтып коелук, сиздин фанаттарыңызга. Андыктан урматтуу телеөрүүчүлөр, Бум шоу бүгүнкү чыгарылышта Қанекей эң мыкты ырчы бизде конокто. Ага чейин азыр бизде оюнга Албетте. келди. Бизде болсо оюнга кезек келип жетти. Азыр сонун кылып ойнойбуз. Қанекей, сиз, анан менин кесиптешим Адилет. Экөөңүздөр чогуу ойнойсуздар. Эмне кылабыз? Каалаган мекемеге чалабыз. Мен өзүмдү айтпайм, Сиз жөнөкөй эле адамсыз. Жөнөкөй Сиз буйрутма бересиз ал мекемеге. Бул мекеменин номери чистка ковров дейт. Ошондо сиз эмне кыласыз? Буйрутма берип атам. Килемдерди тазалап деп айтам? Килемдерди тазалап келгиле деп айтам. Башын айтып баштайсыз. Анан мен улам сөздөрдү көрсөтүп турам. Сиз ошону кошуп кетишиңиз керек арасына. 5 сөз. Макул. Кошулат. Макул. Сүйлөшүп атасыз. Кесиптешим сөздөрдү берет, көрсөтөт, ошол сөздөрдү кошсуңуз керек. Сиз ойнойсуз, анан кийин Адилет. Даярсыз, Кеттик. Утулуп калса эмне болот? Кесиптеш. Утулуп калса жазасы Инстаграмга сториске тартат. Австралияга кетип атам. Ал жакта шашлык көп экен. Ассорти шашлык бар экен. Ошон үчүн утулбай жакшы ойнойбуз, Ошон үчүн утулбай жакшы ойнойбуз. Кеттик. Кыргызча сүйлөйбүз, Макул. Алло, здравствуйте, чистка ковров, саламатсыздарбы? Алло, саламатсыздарбы, чистка ковров, я хотела заказать вам. Каждый квадратный метр стираем по 70 сомов, минимальный заказ одного адреса 10 квадрат. Кыргызча сүйлөй аласызбы сиз? Сүйлөй алабыз, ар бир квадрат метрин 70 сомдон жүрөбүз, минимальный заказ бир адрестен 10 квадрат. Хоп, хей, ла-ла-лай, окей, түшүндүм. Мындай жатканда 10 квадраттан жогору болсо биз барабыз. Процесс терки 3 күн 4 күн алат. Жууп кургап алып баргандан кийин гана төлөйсүз. Жүрөгүм сыздап калбайбы, анан кийин силердин жуугандан кийин жүрөгүм сыздап калбасын, мен аябай эмоциональный адаммын. Неге? Жакшы жуйсуңар точно, Эмнеге сыгылат сиздики, конечно. Кара чаңдар баспайбы силер жуугандан кийин? Кээ бирөөлөр жууду баягы кара чаң басып кеттири. Жок, андай кара чаң неге баспаганда бизде жуулат да. Системаңар жакшы, Макул, анан дагы Бүгүн кечки саат 8ге чейин барышат, бара жатканда жарым саат. Бара жаткандардын жаш курагы канчада? Кандай дейсиз? Мен мага бара тургандардын жаш курактары канчада келе турган? 20-дан 30га чейин ак жаштар келет мага. Калпакчан болушабы? Жок. Эмнеге калпак кийишпейт? Мен калпак кийгендерди эле үйдөн чакырам да. Макулда кетиресиз, биз сизди кызмат кыла албайбыз. Дебей эле мен тамаша алып койдум, кое туруңуз. Жакшы, эң сону. Бериңиз 5ти. Сиз сүйлөй албайм деп сону сүйлөшүп турбайсызбы? Эң жакшы. Жакшы болду, аябай жакшы. Чочуп кетпеди, мына калпак кийбейм дебедиби? Аны эмесе өнөм жетишти деп, аягына чейин. Жетиштимби? Ооба, Бирок аягына коюп жетиштиңиз. салды. Эми менин кезегим. Сиз утулсаңыз, менин ырымды ырдап бересиз. Сиздин ырыңызды ырдап берем,
Кайсыл жактан? Макул Жетишип кеттик. алалы. Аха. Бул служба пицца берген служба. Ошого чалам. Пицца заказ берем, Кеттик. Пиццага буйрутма берем. А вдруг сиз липовый номер болуп калсачы бул? Жок, текшерсеңиз болот, азыр өзү баштайт. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию. Саламатсыздарбы? Пицца заказ берейин дедим эле. Хорошо, давайте оформим ваш заказ. Кыргызча билесиздерби? Кечирип коюңуздар. К сожалению, в данный момент оператор, который разговаривает на кыргызском языке, занят. Можете говорить на кыргызском. Макул, анда сиз кыргызча үйрөнгөндө чалалык. Пицца заказ бере албай калдык. Анда эмесе мен барбершопко чалайын, чачымды кыртырайын деп, Саламатсыздарбы? Катуураак сүйлөшсөңүздөр, угулбай атат. Чачымды кыртырайын дедим эле, запись барбы? Сатканчыга. Каалаган бош болгон жака мурутумду алдырат элем да. Кайсыга бар экен? Алло. Тезирээк сүйлөйсүзбү? Саат 6-га. Эң жакшы. Ошо мурутума комуздун сүрөтүн тартырайын дегем да, ошо сиздердин мастерлер кыла алабы ошону? Комуздун сүрөтүн тартырайын дегем да мурутума. Хорошо. Ага. Анан силер кандай аласыңар акчаны? Акчалайбы же доллар бериш керекпи? Нет, доллары мен сука. Бир гана акча менен, Да. Деп эле доллар деп койсо ишене алыңар го. Эң жакшы. 6-га, 6-га мурутум кыртырам. Дагы эмнелерди кыла алат? Алло. Койче, кыргызча сүйлөйсүң. Эң жакшы. Хоп, хей балалай. Жүрөксүздай, өткөн күндү эстесем. Таттуу күндөр кетпей койду. Саламатсызбы? Өзүңү тааныңыздарбы? Шок болуп калды окшойт. Жок, 6-га жазбай эле коюңуздар. Чоң рахмат, сиздерге жакшы маанай каалайбыз. Саламат болуңуздар. Надо было сказать, что вы с шоу звоните. Жакшы, бирок. Эң жакшы. Ким утулду ошондо? Сеники кичине окшошпой калды окшойт. Жок, эмнеге окшошту го? Каныкидики аябай жакшы болду. Ооба. Адилеттики. Чындыгында. Анда мен мырза катары утулуп калайын. Кайсыңызды деп берейин? Жүрөксүздү айтты, сиз менин жүрөксүздү айтып атпадыңызбы? Туруп бурдайлык, Мага жардам бересизби? Ооба, жардам бермейм. Мен азыр жардам берейин. Жүрөксүздай өткөн күндү. Беш керек, у вас не получается. Андай эмес. Ылдый түшүрөсүз. Ылдый түшүрдүм. Серьезно, жакшы ырдаңыз. Андай эмес, шалпыйбайбыз, түз турабыз. Бул жерден ырдайбыз. Сиз чаап салдыңызбы, кантип ырдайм эми? Жүрөксүздай, туруп турабы? Туура, ушундай. Жардам бербейсизби? Өткөн күндү эстесем, таттуу күндөр кетпей койду эсимден. Жакшы. Чоң рахмат, каныкей, бул жака турсаңыздар болот. Ушундай майнайды ачып, жакшы ойноп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бум шоу уланууда. Эскертеге түшүнөсө, биздин коногубуз бүгүнкү стилдүү, мукамүндүү Каныкей. Айнек эмнеден жасалат? Айнек. Билбейсиз, Жок. Кумдан жасалат. Айнек кумдан жасалат. Айнекпи? Ошону билбейт-кен, бирок химия аркылуу жасалса керек. Химия аркылуу, химиянын жардамы менен. Айнекпи? Металдын? Жыгачтан жасалат. Кайсы куш арка уча алат? Аны да билбейт экен. Калибри. Кайсы куш арка учат? Буну билбейт экен. Билбейт экен, кечиресиздер. Кайсы куш? Любой эле куш го дейм. Билбейт экен. Ак аюунун териси кандай өңдө? Ак эле го? Ак өңдө.
Ак болуш керек. Ак өңдө, боз өңдө. Эме ак аюунун териси ак эле болот го эми. Ак. Адамга жардам берүүчү суу жаныбары. Балык эмеспи? Эме. Дельфин. Дельфин? Дельфинби? Адамга суу жаныбары. Булак. Дельфин. Суу ташбакасы жумурткаларын кайда таштайт? Сууга таштаса Кумга таштайт? Аны билбейт экенмин. Кумдун астына? Сууга. Суунун түбүнө. Бум шоу бүгүнкү чыгарылыш уланууда. Эскертеге түшүнөрсү Каныкей бизде конокто. Каныкей айтсаңыз, Инстаграм, мындай социалдык баракчалар менен кандай колдоносуз? Убакыт жеткенде колдоном. Чынын айтсам, аябай мындай Инстаграмды сүйүп 5 мүнөт сайын кирген жандардан эмесмин. Эми буга өзү себеп бар да. Балдар менен кээде бошобойм, кээде чындыгында мындай айтат го настроение деп коем, мындай жакшы маанайда болуп кирип калам, бирок өтө сүйүүчүлөрдөн эмесмин. Пост жазып, эми кээде болот, мынтип эргүү келип кетип, айтор же мындай бир кандай десем бир оюңду айткым келет, анан кээде жазып коем. Анан кайра жазып алып ойлойм да, коем, эмне ушунча жаздым, мен эмне? Комментарий калтырышабы? Мен комментарийлерди чынын айтсам окубайм. Окубайм, анткени аябай көп бир байкадымда окуп ошого ответ жазгандар да болот. Мен ответ эмес, окуганга да убактым жок. Жакшы, анда биз окудук. Азыр сизге окуп беребиз, бирок эмнегедир сизге негативдүү комментарий эч жок экен. Эч жерден жазышат, кээде мен байкап калам, анан карап анан ойлоп калам мен. Же өчүрүп саласызбы? Биз таба албай койдук. Жок, бар жазышат, мисалы неме деп жазат. Эмне дейт баягында? Ар кандай жазышат, көргөндөрүмдү өчүрүп коем, көрбөгөндөрүм кала берет. Былтык, эмесе эмне дегендер болот ошондойлор. Эң жакшы. Азыркы учурда кесиптешим окуйт комментарийлерди. Сиз болсо быйтыкчылардын жардамы менен жооп берсеңиз болот. Хорошо? Макул. Жакшы. Нуржамал Бигматова дейт. Акыл кара чач деп ушуну айтса болот. Бул кызды бекеринен Каныкей эмес деп. Азамат бактылуу болгула дейт. Рахмат. Эң жакшы. Сайрагүл Рыспаева. Молодец. Демек жолдошу жакшы адам дейт. Кыз баланын күйөөсү жакшы болсо, ошол эле чоң бакыт. Деметипти. Мынтип коеюн, рахмат. Жылан тирүү болуп калышы мүмкүн, ойлаңыз. Ооба, кыймылдап келишим. Диванда уктайт бизде күндө. Эгер келчү болсо мен улантабыз. Кыйкырып жиберем азыр. Жооп бере бериңиз. Быйтыкча менен. Эмне деп айтты эле? Молодец дейт. Демек жолдошу жакшы адам дейт. Кыз баланын күйөөсү жакшы болгондо бактылуу болот. Балким. Бул жактан да карап коеюнчу. Жок, бул оюнчук мындай коюп коеюн. Бул дагы быйтыкчанын арасына кирет. Билесиздер да. Бул жака коюп коеюн. Сизди карап отуруп турсун. Эң жакшы. Мен аябай корком, мындай эмоция. Бул дагы быйтыкчылардын арасына кирет. Көрсөтүп койсоңуз болот. Кеттик. Уланталы. Фируза Камилова дейт. Аябай акылдуу турбайбы дейт. Мен билген эмесмин. Бурулай Алымбекова. Азаматсыз кыргызча так сүйлөгөнү сүйүнтөт. Бакыт каалайм дейт. Ушундай. Мен айтып атам, жакшы. Мен аябай эмоционалдуумун. Эмне болуп кетти? Эмоциямды чыгарышым. Ал жөн эле оюнчук да. Сырабынан коркуп кетти. Кеттик, кийинки комментарий. Жылдыз Асанбекова дейт. Каныкейди жаңы чыкканды эле сүйчүмүн. Жанымдагылар койчей ушуну дешчү. Балким. Сизде дагы быйтыкча бар, койчай деген. Жок. Түшүнүксүз. Эмилбек Абдуллаев дейт. Мурда көп укчумун, бирок ырлардын маанисин бүгүн түшүнүп атам дейт. Жакшы. Ошондон бери окуп, түшүнүп
анализ берген окшойт тексттериңизге. Дагы барбы комментарий? Жок. Күгөндө акыркысы экен. Чындыгында баягы соц тармактарда жаза беришет эмеспи? Көчөдө келип бетиңизге бир нерселерди айтты беле сизге? Чыгармачылык боюнча, жашооңуз боюнча. Каныкей мындай кыл, тигиндей кыл деп мисалы. Жок, антип деле эч ким айта элек, андай деле жок. Ушундай комментарийлер болду беле, жүрөгүңүзгө кабыл алып, аябай депрессия болуп, кеч ойлонуп, мен эмнеге ушинтип атышат деген. Жок, андай деле болгон эмес. Мисалы кээ бирөө билип айтат, кээ бирөө билбей айтат. Ал мисалы менин жашоомду жашап көргөн жок да, ошону жазып жаткан адам. Же болбосо балким ал депрессияда жүргөн адамдыр. Же балким ага эми ар ким дүйнө таанымы өзүнө жараша да. Анан эгерде мен окусам мындай кандай десем, неме кылып коем, ойлонуп кандай десем, мындай эле кылып коймокмун да. Жакшы. Эң жакшы. Биздин дагы телекөрүүчүлөр ушундай болот деген ойдомун. Кандай гана ой пикир айтылбасын, дайыма позитивдүү, Каныкейдей болуп жүрсөңүздөр демекчимин. Бизде конокто Каныкей Бум шоу уланууда. Бум шоу берүүсү өз чыгарылышын улантат. Бүгүн бизде конокто Каныкей. Каныкей, мектепте кандай окугансыз? Мектепте чынын айтайын 4кө окугам. Эми отличницага мыкты окуганга такыр жете албай койгом. Тарых сабагынан кандай элеңиз? Болот, 5 болчумун. 5 билеңиз. Эми азыр силерге жооп берип 2 албасам эле болду дейм. Эң жакшы, туп-туура айтасыз. Анткени азыркы учурда мектеп программасынан алынган суроолорду бермекчибиз тарых сабагынан. Мейли. Же география сабагынан берелиби? Мейли, бере тарых сабагынан бере берелиги. Анда эмесе биринчи суроо, Бишкектин мурунку аталышы? Бишкекке чейинки. Бишкекке чейинки аталышы Фрунзе. Эң туура. Кыргыздар кылымдарды карыткан эч ким аны өчүрө албайт. Бул тарыхтан. Биринчи дүйнөлүк согуш кайсы жылы болгон? 1912-жылы. 2 кошуп коюңуз, дагы 2-ни. 14-жылы. Эң туура. Канчанчы кайсы айда? Билбейм, кайсы айда? 28 июль. Эң алгачкы адамдар кайсы жаныбардан тараган? Маймылдан. Улуу жибек жолу деген эмне? Улуу жибек жолу бул эме кербендер соода сатык. Эң жакшы, эл аралык соода сатык жана маданий карым катнаш жолу. Өзгөн Муранасы канчанчы кылымга таандык? 14-чү же болбосо 16-чы. Экинчи вариант. 16-чы. 12-чи кылымга. 12-чи кылымдар. Кыргыз Республикасынын биринчи президенти? Аскар Акаев. Эң туура. Үркүн кайсы жылдары болгон? 1916-жылы. Туп-туура. Кокон хандыгы түштүк Кыргызстанды кайсы кылымдарда басып алган? 11-12 кылымда. Жок. 9-10 болушу мүмкүн. Туп-туура. Ушу 9 менен 10 кошуп койсо? 19-кылымда. Туп-туура. Кокон деген эмне? Кокон хандыгыбы? Ооба. Кокон деген эмне? Эмне деген? Кокон деген. Кокон? Кокон хандыгы. Түшүндүрмөсү бар экен? Билбейм, уйгур немесиби? Окуп коеюн, Жогорку башкаруучунун жана башкы аскер жетекчилигинин наамы. Титул. Жакшы. Эң жакшы. Аябай жакшы жооп бердиңиз. Азыркы учурда окуучуларга, студенттерге сөздөрүңүздү айтып кетпейсизби? Кантсе дагы жылдыз деп сизди угуп калышы мүмкүн. Жакшы окугула деп. Эмне деп айтам? Менимче азыр биздин убакта мен мону байкадым да, биздин убакта деп аябай неме болду го. 20-чы мисалы биз окуп жүргөндө мен окуучуларга бул нерсени айтмакмын, эгер көрүп жатышса. Мисалы мен окуп жатканда биздин убакта мугалимдерди сыйлоо керек деген аябай чоң тартип эле да. Анан бизде эч качан ата-энебизге келип мугалимди жамандап, же болбосо мугалим жаман, анти-минти деп айтууга акыбыз да жок эле. Эгер мен ушунчалык корконум окуп жүргөндө чогулушка барып, эгерде эжей агай мен жөнүндө жаман нерсе айтып, не дай бог, анан мамам келип сен мондай кылган турбайсың десе, бул мен үчүн аябай коркунучтуу эле да. Ошон үчүн ушунчалык эжейлерге биздин сый урматыбыз ушунчалык чоң болчу экен да. Азыр тескеринче эне аталар барып алып мугалимине сен эмне менин баламды монтип окутуп деп мындай атырылышат экен да. Мен ошого аябай таң калдым. Бул мындай тетир заман болуп бартабы же тескери ойлонгонбу? Менин оюмча балдар, кыздар эгерде укса, мен ойлойм да, ата-энеңер жумушта жүргөндө
мисалы 5 саат бою 10 саат бою силерди карабаган учурда ошол мугалимдер жан оту менен силерге күйүп атат. Ошол мугалимдерди аздектеп сыйлаш керек деп ойлойм. Ошон үчүн эгерде мугалимдерди тартынткан окуучулар болсо мен капа болом. Мен андай окуучуларга терс айтмакмын. Жакшы. Андыктан урматтуу окуучулар, Каныкей айымды капа кылбагыла, эч качан жакшы окугула жана ата-энеңерди уккула. Бум шоу чыгарылышыланууда конокто Каныкей. Биз болсо маегибизди улантабыз. Каныкей, биз сизге атайын билет суроолорду даярдап койдук. Кыска эле бат-баттан жооп бериш керек. Коркпоңуз, ал жактан эчинсе түшпөйт. Бирок эң башкысы алдабаңыз. Ооба. Чын жүрөктөн жооп бериңиз, Кеттик. Жигит үчүн ыйладыңыз беле? Болгон. Ырчы болбогондо дизайнер болмокмун. Бакытты акчага сатып алса болобу? Жок, болбойт. Баня же душ? Баня. Эркек менен кыздын достугуна ишенесизби? Ишенем. Үй же сахна? Үй. Фобияңыз? Жүргүмүштө. Сабырдуусузбу? Кээде такыр сабырым чыдабай кетет. Идиш жуумай же пол жуумай? Идиш. Сиз үчүн эң кооз мамлекет? Мен үчүн эң кооз Германия. Өкүнгөн күндөр көппү? Кандай? Еще раз. Өкүнгөн күндөрүңүз көппү? Жок, болбойт деле. Сиз сүйгөн майрам? Жаңы жыл болсо керек эми, бирок өтө аябай сүйгөн бир майрамым деле жок. Пластикалык операция жасаткыңыз келеби? Жок. Сууга сүзүү же сейилдөө? Сейилдөө жакшы го дейм. Тасмага тартылсам деген оюңуз болду беле? Болгон мурун. Бирок билбейм, атайын аябай сүйүүчүлөрдөн эмесмин. Жалкоосузбу? Болот. Бум шоу же биздин шоу? Бум шоу же биздин шоу? Кайсы биздин шоу дейм эмне ал? Биздин үчөөбүздүн шоу бар го? Бум шоу деген. Отурасызбы азыр? Не знаю, экөө бир да. Экөө тең. Экөө тең. Эң жакшы. Эң биринчи суроого жигит үчүн ыйладыңыз беле дедик. Болот да андайлар. Жолдошуңуз беле? Жок. Жок эми, кандай десем, юношество деп коебу, мындай биздин жаштык деп коебу. Ошо болот да андай убактар менин оюмча. Болгон. Конечно. Эмне кылыш керек ошол жерден чыгыш үчүн? Иштеш керек, өзүң менен өзүң алектенишиң керек деп ойлойм. Өзүң менен эмес, мындай башка нерсеге умтулуш керек деп ойлойм да. Окуш керек, иштеш керек, бир өзүңө пайдалуу нерселерди жасаш керек. Эң башкысы ошол окуяны унутуп калыш керек. Ооба, өтө ар нерсе өтөт деп ойлойм. Ооба, эң жакшы. Эскерте кетели, бүгүн бизде конокто Каныкей болду. Стилдүү, үндүү десе баары болот. Гулипа, Адилет, көрүшкөнчө. Чакалдын тоосун ашканда мен чар булут каптап асманда. Чакалдын тоосун ашканда мен чар булут каптап асмандан. Чачымдан сылап ойготтуң сен чатырда уктап жатканда. Чатырда уктап жатканда мен жакшы эле көрөм. Башкалардын миңи сагататы бар. Сени сөйдүм буйрук алып тагдырдан. Башкалардын бир сагататы бай. Алыстан келген адамдары кеткесиңе келбейт ай таластан. Токоюм бойлоп баратсам, суктантып көздү караткан. Алыстан келген адамдар, хей, кеткисиңе келбейт ай таластан.
Каныкей жанагы биздин кичинекей зоопарктагы жөргөмүз жыландан коркту го. Негизи ушундай жандыктардан корккон адамдардын жан дүйнөсү аябай таза болот экен, назик болот экен. Бирок ошентсе дагы байкадымбы, Каныкей күчтүү, эрктүү эне экен. Ошол эле убакта мыкты мугалим. Эми мени ырдаганды үйрөттү. Бул жерден көрбөйсүң, мен ырчылыкка кеттим. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө сиздер менен адаттагыдай Гүлипа жана Адилет болду. Каяка кандай турайын, өзүмө түздөй эле болду. Бактылуу, үй бүлөлүү. Мурдакын эле. Гүлипа жаңы 10 жылды го. Кышап кетпейин деп да. Бир формада, бир позада. Все, последний раз, простите. Көрүшкөнчө. Бирок экөөбүздүн фонубузда жоголуп кеттиңиз. Я так и знала.